Бул жерде лестницалар мен үчүн тааныш дайыма. Ал кезде келинчегим студент болчу, биринчи курста. Спорт менен машыккандан бери негедир жашоомдо көп өзгөрүүлөр болду да. Максаттарыбыз бир болгондон кийин анан ошо үйлөнөлү деп сунуш киргизип ошондой болуп анан Эшиктерди каягында жайгашкан, кол менен кээде. Кечинде да баягы кыз кишини эшикке чыгарбайт дейт го, анан өзүм барып келем деп. Анан көзү көрбөгөндөрдүн баягы характери оорураак да, ачыгын айтып. көз азиз, анан аны жетелеп жүрөсүңбү, кандай болуп калат жашооңор, жетелеп өтүрөсүңбү деген сыяктуу сөздөр айтылган, бирок Чуркаганда жип болот колубузда. Жаңы спорт аркылуу ошо жубайым менен кезиктейм. Спорт бул адамды сергек жашоого чакырат деген 24 жаштагы Дастандын ар бир таңы дал ушул спорт залдан башталат. Мен эртең менен дайыма бул жака машыгуу залга келем. Бул жер триатлон центр. Эртең мененки машыгуума сөзсүз кечикпестен келгенге аракет кылабыз. Машыкканыма дээрлик 6 жылдан ашты. Дайыма ушул жер менен басып, бул бар жырлардан да аранчыр алабыз басканда. Анан эртең мененки ушул турган кезден баштап эле машыгуу залыма келгенге чейин бир топ ойлор келет, кандай кылып машыксам деп. Бирок ушул спорт менен машыккандан бери негедир жашоомдо көп өзгөрүүлөр болду да. Кимде ким эртең менен туруп, дайыма машыгуу көнүгүүлөрүн жасап турса дагы өтө жакшы. Ошондуктан баарына айтат элем, спорт бул ден соолуктун булагы. Спорт менен канчалык көп машыккан адам ийгиликке да ошончолук бат жетет деп айтсам болот да. Ушундай кирип баратканда мындай аракет кылабыз. Баягы издеп эшиктерди каягында жайгашкан, кол менен кээде. Анан эртең менен ушинтип киребиз бияка. Бул жер атайын майыптуу бар адамдарга жасалган. Басканда ушун түз барып эле оңойланып дайыма эстеп калгам жерим. Бул жак кийим алмаштыруучу жерибиз. Сумкамда бардык спортко керектүү шаймардындардын баары бар. Ошол эле кроссовка, биринчи эле кроссовкаларды алабыз. Кроссовкаларды алып бул жака коюп, андан кийин формаларды алып чыгабыз. Ошо керектүү машыгууга. Бизде бүгүн чуркайбыз дорожкада. Дорожкада машыгуубуз башталат. Көбүнчө эртең менен бизде велосипед чуркамай да. Биздин залыбыз ушул подвалда жайгашкан. Ылдыйык этажда. Башкача айтканда нолевой этаж десек болот. Бул жерде лестницалар мен үчүн тааныш дайыма. Келип, уже пат-паттан басып. Биздин ошо чуркай турган дорожкаларыбыз, велосипедтер бул экинчи этажында жайгашкан бул жагында. Бул жактан азыр бул жип атайын көзү көрбөгөндөргө ыңгайлуу байлап койсок, анткени артка кулап кетпеш үчүн же болбосо оң жакка, сол жакка кетип калбаш үчүн ушундай жипти пайдаланам да. Анан саатты дагы коюп алабыз. Кирди азыр
Дорожканы күйгүзөбүз. Жандырып, андан ары иштеттик. Бул жиптин жардамы ушул эки кол бирдей иштешке жардам берет да. Ошондуктан жипти пайдаланам. Анан бул жерде скоросттар көрүнүп турат. Сааттагы канча чуркаганын, пульстардын баарын анан телефонго улантып текшере алам. Канча калория кеткенин, канча километр чуркаганын. жыйырма төрт жаштагы жаш спортчу азыркы тапта көптөгөн ийгиликтерди багындырып, үй бүлө күтүп, бир кыздын күйүмдүү атасы. Анын бул ийгиликтердин артында колдоочусу жубайы турат. 2 же 3 жолу подход бериш керек. Көбүнчө баягы сууда сүргөндө ошого жакшы жардам берет да. Андан тышкары колдун да күчү булчумдарга дагы жакшы эме берет, эффект. Негизи аз килограмм болсо да көбүрөөк жасасаң мышцаларга жакшы жардам берет. Спортто мен көбүнчө ошол залга 2 маал келем, эртең менен жана түштө. Бул спорт адамга дем күч берет да. Ар бир ошо адамдарга айтат элем, спорт менен машыгыш керек. Спорт бул ден соолуктун булагы. Албетте баягы эгер башка акча тапканга, жумушка убакыт тапсак, спортко дагы жок дегенде жарым саат болсо дагы убакыт бөлүп коюш керек. Спорт менен машыккан адам дайыма сергек болот дагы, жумушка да барса дагы, кандай иш кылбасын, баягы эмоциясы дайыма сыртында көрүнүп турат да. Анан энергичный болот. Ошондуктан баарыңыздарга кайрылат элем. Спорт менен машыгыңыздар. Спорт бул ден соолукка өтө сонун жардам десек болот. Спорт мен үчүн көп нерсеге жеткирди десем болот. Биринчи кезекте эң чоң бул жетишкендигим, үй бүлө таптым десем болот. Спорт аркылуу ошо жубайым менен кезиктим. Кыздуу болдук. Кызым да азыр 2 жашка чыгып калды. Андан тышкары баягы спортто көп адамдар менен дагы байланыш болот экен. Мен өзүм көрбөй калганда баягы депрессия болуп көп жүрдүм да, кыйналыпчы. Ошол нерседен спорт мени чыгарып кетти десем болот да. Спорттун жардамы менен коомчулук менен аралаша баштадым, адамдар менен мамиле түзө баштадым. Андан тышкары спорт мен үчүн баягы үй бүлөмдү дагы бакканга мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Бул жерде сууда сүзүү бар, чуркоо, анан велосипед. Көптөр сурай берет, кантип көрбөсөңөр, кантип эметесиңер керек. Биздин жаныбызда атайын волонтерлор болот. Алар көргөн спортсмен болот. Биз менен чогуу сүзөт. Велосипед атайын тандем деп коет, 2 кишилик. Алдында көргөн киши отурат, аркасында мен. Экөөбүз чогуу педаль айландырабыз да. Чуркаганда жип болот колубузда. Жанында чуркап кетирет. Ошол спорт бул көбүнчө чыдамкайлыкка үйрөтөт. Эң башкысы баягы биз азыр көбүнчө биз жашоодо эме го, сабырыбыз аса, буга сабырдуулукка үйрөтөт да. Ошол нерсе жагат. Көрбөй калганыма дээрлик 10 жыл болду быйыл. Тамашалап келинчегиме да айтып коем, юбилейди. Эми бул жашоо сыноо, бирок жашоодо баягы сынып калбаш керек экен эң башкысычы. Ар бир адамга ар кандай сыноолор келет. Мен буга чейин 14 жашка чейин көрчүмүн. Ошо үйдүн жалгыз уулумун, 5 кыз, 6 жашанбыз. Анан баягы мен көрбөй калганда ошо тоодон кулагандан кийин апамдарга, атамдарга оор болду да. Ачыгын айтсамчы. Тоодон кулагам, кара куш менен тийген да. Анан айылдагылар баягы эл эмне дейт деген да эме бар го бизде Кыргызда. Анан ата-энем дагы аябай кайгыра берчү да, ар ким келип дагы айта берет да, сен балаң байкуш көрбөй калды депчи. Анан кийин мен да өзүм дагы аябай намыска тийди окшойт. Кийин ушу көзүм көрбөй калганыма аябай кыжалат болуп жүрдүм да. Баягы депчи, мындай көрбөй калдым депчи. Бирок ушу Кудайга шүгүр, спортко келгенден кийин наоборот
таң калтыра баштадым десем болот да. Айылдагы баягы туугандарым, тааныштарым, айылдаштарым тескерисинче сыймыктанат. Эң биринчи бул сен жашооңдо баягы токтоп калгандай сезилет да. Токтоп анан эмне кыларыңды билбейсиң. Бул жашоо сен үчүн уже баягы кыямат келгендей да. Сен бир жашооңдочу. Бирок бир эле заматта түшүнбөйсүң. Анан эч ким менен сүйлөшкүң келбей, баягы мен ачыгын айтканда жаңы төрөлгөн баладай болуп калдым да. Эч жакка чыга албайсың. Эч ким менен байланыша албай эле. Анан ушу 4 комнатанын дубалдын ичинде эле болуп калдым да башындачы. Анан кийин ушу спортко келгенден кийин анан өзүмдү кабыл ала баштадым да. Мен көзүм көрбөйт, бирок бутум басат, колум бар, Кудайга шүгүр, башым иштейт депчи. Кээ бирлер бар экен да, баягы тубаса көрбөй алгандар бар да. Алар жарык эмне экенин, өң кандай экенин, үйү кандай болот деген элестетүү жок экен да. А мен 14 жыл болсом дагы көрсөм, ошол убакта баягы жолду кандай экенин элестете алам, үйлөр кандай, бактара кандай, айлана чөйрөгө мындай айтканда элестетүү менен карайм да. Мындай элестет ой жүгүртөм да. Мисалы карындаштарым, мисалы чоңоюп карындаштарым уже турмушка чыгып калды. Кичике эле элестетем да, баягы жүзүн биринчи, экинчи класстагыдай элечи алардычы. Анан түш көргөндө да ушундай. Көп адамдар сурайт да. Сиз көрбөйсүз, анан көрбөгөндө кантип түш көрөсүңөрбү депчи. Анан түш көрөбүз, түш көргөндө баягы ошо мурун көрүп жүргөн адамдар көрөсүң. Кадимкидей эле жолдорду элестетем азырчы. Мисалы, биз тротуарда кетип атабыз. Ошондой эле баягы түшүмдө да ушундай кетип элестетем да. Эң биринчи баягы уялуу сезим болгон да. Баягы көчөдөгүлөр эмне дейт, анан көрбөйт экенде байкуш дейт депчи. Бирок андай нерсени ойлобош керек экен да. Азыр мен ошо кезде эсте алып күлөм да, тескеринчечи. Себеби биз коркот экенбиз. Баягы айтат го, көз коркок, кол батыр депчи. Тобокелдикке барыш керек экен. Анан аракет кылыш керек экен. Мисалы, мен спортко чейин деле баягы таяк менен басканды үйрөндүм да. Ушу таяк менен басканда көп жолу люктарга түшүп калаттым. Аркага кулап калаткан учурлар болду. Баягы кышында кээде жолдор күрөлбөй калат да. Кулап кеткен учурлар көп болгон. Бирок баягы унутчак экенбиз да, адам кайра унутуп каласың, кайра эле эртеси чыга бересиң. Мындай баягы ичиңдеги каалоо болсо, мен кылам, жасайм деген нерсе болсо, эч кандай тоскоолдук мындай болбойт экен да. Кандай тоскоолдук болсо да жеңип өтөт экенсиң да. Акыркы 5 жылдан бери жакшы десем болот. Мисалы, тротуарлар өзгөчө жакшы жасалып калды. Мурун баягы эмелер көп болчу да. Ямалар, анан басып барат эле, түшүнбөстөн эле баягы жамгыр жааганда эмелер, көлчүктөр көп болот эле. Азыр бүт тротуарлар оңдолуп, жакшы болуп калды. Мондай мисалы, пешеходдон өтүп баратканда деле билинет да, мындай сыймакай болуп, бийирээк болуп. Анан бизге көбүнчө четтерине бордюр кылып койсо деп ойлойм да. Мисалы, могул жака арык да, сол жагыбыз. Ушу сол жака кирип кетпеш үчүн бордюр коюп коюш керек да, чекелерине. Анткени барганда тийгенгечи жаңы үйрөнүп аткандарга кыйын да, кулай берет. Мисалы, мен деле ушундай жерлерден көбүрөөк кулачым да. Бирок бул жер азыр терең болуш керек менин оюмча. Негизи караңгыда чыгып өткөндөн деле караңгыда чыга бересиңби? Караңгыда көрүп. Эми ачыгын айтканда баягы кызды болдук, баланын баягы памперси, ооруганда бир нерсесин алып келиш керек да. Аптекага чыгып келебиз. Баягы келинчегим үйдө болгондо өзүм барып чыгып, алып келип, кечиндечи. Баягы сен үчүн бирөө жасап бербейт да. Өзүң балаң, өзүңдүн кызың, анан кечинде да баягы кыз кишини эчке чыгарбайт дейт го, анан өзүм барып келем деп келинчегиме айтам. Ага чейин деле баягы жашаган жерден билесиң, кай жерде аптека бар, кай жерде магазинде жайгашкан, бүт баарын уже жатап каласың. Келинчегим өзү деле айтып калат, бул жерде мол бар, бул жакка кайрылсаң бул жерден чыгат депчи. Спорт мен үчүн жумуш десем болот да. Бул жерде мамлекет бизге стипендия каралган. Айлык катары бизге ошо спорттон сборный командага киргенден кийин баягы мамлекет тараптан ошо колдоолор болуп турат да. Анан келинчегимди негизи эле башынан бери эле ошо үйлөнгөндөн баштап эле иштетпегенге аракет кылам. Мен баягы өзүм каалабаса, өзүм аракет кылам депчи. Анткени
баягы кыз келинчегимди алып атканда баягы кайын журт жакка эме болбойн депчи, баягы айтышкан да башында кантип сени багат, кантип карайт депчи. Анан ошол нерсени далилдеп берейин деп ошо өзүм карап, өзүм неметпей атам, иштетпегенге аракет кылам. Анткени азыр эми көбүнчө баягы досторум деле бар, баягы аял деле иштейт, өзү деле иштейт, бирок жетпейт дей берет да. Анан баягы баардык нерсе берекелүү болсо, мисалы ырыскынын эмесине жарашканда берекелүү болсо жетет экен. Көз азиздер үчүн азыркы тапта жолдо жүрүү мурдагыдай кооптуу эмес, себеби жолдор оңдолуп, алар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн учуру. Анда канча автобус? Московскийге барат, Ооба, Московский Советскийге барабыз. Уважаемые пассажиры, во избежание травм и падений, держитесь за поручни. Урматтуу жүргүнчүлөр, өзүңүздөрдүн коопсуздугуңар үчүн карманыштарды бекем кармаңыздар. Ошентип үйгө да келип калдык, тренировкадан кийин. Азыр подъездге. Ой, кандайсыңар? Кандай? Келе. Ар жума мусулман катары жума намаздан калбаган Дастан мырза жакында жубайы менен умра сапарына аттанат. Аязатан хо-хо дейт да. Хо-хо дейт да. Папа, көрсөтчү. Кандай алып салат? Мияка салабы? Түйүз кылып салыш керекпи? Негизи бала менен тренировкадан келгенден кийин, машыгуудан келгенден кийин ушинтип кээде ойноп турабыз кызыбыз менен. Негизи атам айтчу эле, ушу балам балалуу болгондо билесиң депчи. Кыз киши атасына жакын болот экен, көрсөтүп берет, кандай алып салыш керек. Кантип салабыз Альфия муну? Кайка салат муну? Альфия, пак экен, Муну карасаң. Эмне качып кеттиң, Альфия? Жакшы, жакшы көрүп келдим. Бүгүн жакшы болду. Как раз сонун тамак кылып койсуң го бүгүн. Мен келинчегим менен таанышканыма 6 жыл болду. 2019-жылы таанышкам. Ал кезде келинчегим студент болчу, 1-курста. Мен болсо мектепте окуп жүргөм. Ошо таяк менен басканды, өз алдынча жашоону үйрөнүп атканда, ошо келинчегим менен бир иш чарада чогуу болуп, бирок чогуу бири-бирибизди баягы көргөн эмес экенбиз. Келинчегим менен 3 жылга жакын сүйлөшүп жүрүп, 2022-жылы баш коштук. Анан ошо кызды болдум. Кызым 2-ге чыгып калды. Келинчегимдин эң жаккан эмеси бул мүнөзү да, мамилеси, кылган мамилеси ошо айттырбай кылат. Тамак жасаганда деле, ошол ишти кылаарда деле. Анан көзү көрбөгөндөрдүн баягы характери оорураак да, ачыгын айткандачы, назигирээк болот. Бирок келинчегим ошол нерсени дагы баягы табып билет да,
баягы кантип сүйлөшүш керек, кантип мамиле куруш керек экенин. Анан мен келинчегимди бир таанышканда эле ошо билдим. Мен адам экенин, анткени баягы сүйлөшкөндө оюбуз, кыялыбыз, максатыбыз бир чыгып атты да көп учурда. Анан ошо 2022-жылы үйлөнүп атканда дагы эркек киши үчүн оор нерсе бул жоопкерчилик экен да. Кантип багам, кантип карайм депчи. Бирок ошол нерселердин баарын келинчегим жок, экөөбүз чогуу жеңебиз, экөөбүз чогуу аракет кылабыз дегени аябай жакты да магачы. Ошол. Бул жакта батирде турабыз деп ушул кошодуңуз. Азыр биз бул жакта Батирде турабыз. Ачыгын айтканда, ошо үйлөнгөндөн кийин аябай кыйын болду. Биз 5-чи батирибизди алмаштырдык. Үйлөнгөндөн кийин баягы кедейде көчкөндө билдик. Көчүп атканда эле ушу үйгө керектүү мебелдер баары эле кийим көбөйүп кеттерчи. Анан Аллахтын каалоосу менен ушу быйыл үйлүү болдук. Жаңы жылда буюрса киребиз. Анан 30-декабрда да ошо жубайыбыз менен чогуу умра сапарына аттанабыз. Ушул адамдарга ыраазычылык билдирем, ошо себепчи болуп, ошо Мубарак чайканасынын жетекчиси Азамат байкеге, Билим байкеге Аллах ыраазы болсун. Ушундай биздин үй бүлөбүзгө баягы күтүүсүз белек кылганына чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени биз келинчегим экөөбүз аябай кыялданып, госипотекада канча чуркап жүрдүк. 1 жылдан ашыгын. Анан Аллах Тааланын баягы чуркагандык эмес, буйругандык дейт. Аллах Таалам буйруп бизге берди. Ошо жакында жаңы үйгө киребиз. Негизи билбейм, эки жак тең бирдей болуш керек деп ойлойм да. Тең салмактуулукту кармаган нерсе бул аял дагы, эркек дагы. Анткени эркек киши жоопкерчиликтүү, сөзүнө турган, анан эң башкысы баягы аракетчил, анан колдон келсе, баягы шариятыбызда да ушу айтып коет го, баягы эркек киши иштеп, аял киши иштебей эле койгон жакшы депчи. Үй бүлөдө эң чоң бир балдарыңа тарбия берген бул эне да. Эне аял киши баягы жакшы тарбия бере алат да. Эркек киши баягы үйдө болуп, аял киши иштеп кете турган болсо өтө жаман нерсе да. Баягы тарбияны да бере албайсың жакшы. Эненин тарбиясы бул башка экен да. Анан келинчегиме ошо ыраазычылыгымды билдирем, негизи учурдан пайдаланып, канчалык таап келсең деле баягы ошол нерсенин ырыскысы, берекеси көбүрөөк болсо жетет экен да. Бүт нерсени, 1 айлык продуктабызды, бүт нерсени жеткирип, анан чыкарып баягы үй жумуштарын дагы кызыбызды садикке алып барып, жеткирип, бүт эмени жумуштун баарын ушу келинчегим кылат. Мен только иштеп келем. Жаңы таанышып, сүйлөшкөндө ошондо сөзүбүз келишип, ойлорубуз бир жерден чыгып, анан ошентип жакшы сүйлөшүп кеткенбиз, мамилебиз да жакшы болуп, ошентип анан кийин жакшы сүйлөшүп, чогуу жүрүп, ар дайым пландарыбыз бир болуп, максаттарыбыз бир болгондон кийин анан ошо үйлөнөлү деп сунуш киргизип, ошондой болуп, анан турмуш жолун турмушка чыктым. Турмушка чыгаардын алдында негизи прям аябай коркунуч деле болгон эмес. Кичине өзүмө ишенип, ошол турмуш жолун алып кете алам. Кандай кыйынчылык болсо дагы ошолорду жеңе алам, ошол нерселерден өтө алам деп өзүмө ишенгем жана жолдошума да ишенгем ошол учурда. Алып кете алабыз деп Дастанды да ынандырып, ошентип анан башкашып үйлөнүп калганбыз. Туугандар тараптан кичине каршы, кичине эметишкен, мындай прям каршы болушкан эмес, бирок айтышкан. Көз азиз, анан аны жетелеп жүрөсүңбү, кандай болуп калат жашооңор, жетелеп өтүрөсүңбү деген сыяктуу сөздөр айтылган, бирок мен Дастанын өзү иш алып барып, өзү таякчаны басып, өз алдынча жүргөндүгүн билгендиктен, жок андай эмес деп прям алар мындай совет катары айтып атышты.
Анан мен алар баары бир кийин өзүлөрү иш жүзүндө бара көрүшөт, билишет деп ошондой ичимен болду да. Көрүшөт алар деп, кандай жетишкендикке жетип атканын көрүшөт, күбө болушат, ошондо гана алар ишенишет деп ичимен болду да. Аларга айткан жокмун прям Дастан андай эмес, тигиндей эмес деп бара алар ошо азыр жашап жатабыз. 3 жылдын жүзү болуп калды. Ошо билишет да алар Дастан өзү жүрөрүн, кандай ийгиликтерге жетип атканын, азыр наоборот колдоп, ушундай ийгиликтерге жетип атыптырго, ушундай Азиядан экинчи место алып келди. Ошолордун баардыгын жаңылыктардан көрүшөт, билишет. Азыр эч нерсе деп айтышпайт, наоборот бакыт каалап, дагы ийгиликтерге жеткиле, жашсыңар, силердики баары келечегиңер алдыда деп ар дайым уже колдоп турушат да. Ата энем тараптан каршычылык болгон эмес, анткени алар Дастанды билишкен, апам алдын ала үйлөнөрүнүн алдында Дастан менен жолуккан. Ошондой болгон, анан каршычылык деле болгон эмес. Азыр деле умрага барабыз, умрадан келгенден кийин, үйгө киргенден кийин анан дагы бир эмоциялар чыгат болуш керек деп ойлоп атам да. Анда көптөн бери күтүп, Дастан деле айткандай 1,5 жылдай чуркап жүрдүк да эмеге. Госипотекага чуркап жүрдүк, бүт документтерди тияктан чогултабыз, бияктан чогултабыз. Дастан да чуркачы жактардан барат, анан ал жактан башка күнү келгиле, тиги күнү келгиле, бул күнү бош эмеспиз деп ошентип атып 1,5 жыл өтүп кетиптир да. Үйгө чуркап атканыбызга башка дагы компанияларга барып көрөбүз, частныйларга дагы, ал жактан да мына акча чогултабыз, мына чогултабыз деп анан ошол күндү Кудайым насип кылып коюптур. Күтүүсүз ошондой белек болду, күтүүсүз күн болду биз үчүн. Даярдаган Ниматулла Рыскулов, мугалим Санни. Аллахга ба та са жин. Дүйнө тынчтыгы үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөм бул менин аманатым деген Дастан мырзанын көптөн берки кыялы да орундалып жаткан маалы.